Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Агайдын жетекчиге жеке талап китебинен номер 15 сабак Пайгамбарыбыз Мухаммад деген тема боюнча маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Пайгамбарыбыз Мухаммад ислам дининин негиздөөчүсү, диний лидер эле эмес, өз коомунун натыйжалуу башкаруучусу жана лидери болгон. Пайгамбарыбыздын башкаруу стилинен мисалдар. Биринчи, үлгү көрсөтүү. Ал өзү жайылткан баалуулуктарды жана принциптерди өзүндө алып жүрүп, башкаларга үлгү болгон. Анын момундугу, такыбалыгы, боорукерлиги жана башка жакшы сапаттары жолун жолдоочуларды шыктандырып, алардын ишенимине кирип, урмат жана сыйына ээ болгон. Экинчи, пайгамбарыбыз эффективдүү баарлашуучу болгон. Ал мыкты угуучу болуп, диалогко ачык болгон. Үчүнчү, өзүнүн билдирүүлөрү так, даана аудиторияга түшүнүктүү болгон. Төртүнчү, ал өзгөчө боорукер болуп, жолдоочуларынын муктаждыктарына чоң көңүл бурган. Бешинчи, көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, баарыбызга өтө маанилүү жамааттык чечим кабыл алуу. Пайгамбарыбыз өзүнүн шакирттеринен кеңеш сурап, эл менен кеңешип чечим кабыл алган. Маанилүү чечим кабыл алуудан мурун башкалардын пикирин эске алган. Бул ыкма аркылуу анын жолдоочуларынын арасында ээлик кылуу жана катышуу сезими өнүккөн. Алтынчы, пайгамбарыбыз жолдоочуларына күч-кубат берип, аларга жоопкерчиликти тапшырган. Ыйгарым укуктарды берген. Булар жолдошторунун лидерлик жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүүгө шарт түзгөн. Жетинчи, адилеттүүлүк жана кайрымдуулук. Пайгамбарыбыз башкалар менен болгон мамиледе адилеттүү жана кайрымдуу болгон. Ал адамдардын улуттуу, социалдык абалдарына да карабастан калыс мамиле жасаган. Үзгүлтүксүз үйрөнүү. Пайгамбарыбыз үзгүлтүксүз окууну жана үйрөнүү жөндөмдүүлүгүн сактаган. Пайгамбарыбыз чыр-чатактарды чечүүдө өзгөчө жөндөмдүү болгон. Ал чыр-чатакты тынч жол менен чечүүнү колдоп, элдешүү жана кечиримдүүлүккө артыкчылык берген. Пайгамбарыбыз инсандык жакшы сапаттарды өнүктүрүүгө басым жасаган. Шакирттерин илим-билимге, кулк мүнөздөрүн өркүндөтүүгө, алардын жөндөмдөрүн өстүрүүгө чакырган. Ошондой эле лидерликтин маанилүү сапаты катары өзүн-өзү өркүндөтүүнү баса белгилеген. Пайгамбарыбыздын лидерлик жөндөмү диний маданий жактан калыптанса да, бул айтылган принциптер оң таасирдүү иш чөйрөсүн түзүүгө умтулган башкаруучулар, жетекчилер үчүн дагы өтө баалуу үлгү болуп бере алат. Анда эмесе ушуну менен сабакты жыйынтыктайбыз. Китептен 29-30 беттерден кененирээк окуп таанышып чыгыңыздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.